жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың жана 1000 сом кэшбэк аласың. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Жеңиш кут болсун Омарбай айта. Алейкум ассалам, рахмат. Өзүң даярдыктар кандай болду? Өзүң күткөндөй натыйжа көрсөтө алдыңбы? Эмнелер болду? Өзүң оюңду бир айтып койсоң. Биз күткөн натыйжа ооба, биз ушундай эле күткөнбүз. Алтынды. Бирок кандай десем, дайындык жогорку деңгээлде болгон жок, чынын айтыш керек. Өтө жакшы дайындыкта келген жокпуз. Орто деңгээ, орто дайындык менен келдик десек болот. Финалдагы жаш бала экен, буга чейин күрөш көргөн эмесмин. Ошондуктан кичине баягы борьбаны, анын күрөшүн сезип, түшүнгөнгө чейин ушундай көп балдар алуу болуп кетти. Кийинкиге бизге аябай чоң сабак болду. Кийинкиде мындай эрте көп балдарды берип, ашыкка кетирбегенге аракет кылабыз. Анан ошо даярдык боюнча Алибек Осмонов да айтып кетти, Кореяда сбор өтүп келгениңерди билебиз. Анан Кореядагы сбордун тактикасы, өзүнүн методдору силерге дал келбейт экен деген ойду айтты да. Ооба, мен да кошулам ошого. Анткени ал жактагы тренировочный процесс биздикине салыштырмалуу аябай эле эки бөлөк. Биздики менен алардыкын салыштырып болбойт. Убактылары да келишпейт. Анын үстүнө биз баягы толуу аймактык болгондуктан ал жак деңиз деңгээли менен, кандай десем, деңиз деңгээли менен бирдей эле бийиктикте экен. Ошол жактан келип дагы кичине өзүбүзгө калыптануу толук боло элек. Өзүбүзгө кандай десем, өзүбүзгө толук калыбызга келе элек биз. Ошондуктан дагы кичине балдар өзүнүн деги эле курама команда өзүнүн баягы 100% потенциалын көргөзө алган жок. Кыргыз элине жалпы эле күйөрмандарыңа бир жакшы салам тилек кабыл тилектерин айтып койсоң. Кыргыз элине Кыргыз элине биринчиден чоң рахмат. Биз сезип турдук күйөрмандардын кандай колдоп, коштоп ушу казак жергесинде, казак бир тууган элибизде жүргөн дагы жердештерибиз бар экен. Алар дагы аябай кол чаап күйөрмандык кылып атты. Мен баарына терең ыраазымын. Кыргыз эли менен тынчтык, мамлекетси өнүгүп өскөн алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулушуна тилектешмин. Биз ошого колдон келген жардамыбызды кылабыз. Эмоциялар үчүн чоң рахмат. Дагы да көптөгөн жеңиштерди багындыра бер. Ийгилик сага. Чоң рахмат. Чоң рахмат.